Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурда президент Алмазбек Атамбаевтан экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктуулугун 23-октябрда карайт. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын маалымат кызматы билдирди. Жогорку кеңеш быйыл 27-июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Парламенттин мындай чечимин Атамбаев таануудан баш тартып, Конституциялык палатага кайрылган. Алмазбек Атамбаев Конституциялык палата бул маселени карамайынча өзүн тергөөгө күбө катары чакырууну мыйзамсыз деп эсептеп, ага баруудан баш тарткан болчу. Бул окуялар өнүгө отуруп 7-8 августта мурда президентти тергөөгө күч менен алып келүү аракети башламандык менен коштолгон. Анын жыйынтыгында УКМКнын Альфа Атайын тобунун бир кызматкери курман болуп, бир нече адам жабыркаган. Бул окуялардан соң Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Учурда ал бир нече оор кылмышка байланыштуу шек саналууда. Алардын ичинен Кримтөбөл Азиз Батукаевди качыруу боюнча сот жараяны башталды, бирок Атамбаев сотко катышуудан баш тартууда. Бул тууралуу мурунку убактылуу өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев соц тармактагы өзүнүн баракчасына жазып чыкты. Коррупция менен күрөшөбүз деген ураанды айтууга мындан ары эч кимдин моралдык укугу жок. Күрөштүн жыйынтыгы ушундай болуп жаткандан кийин пара алып, анысыз далилденип 12 жылга соттолгон кылмышкер 1 жылда бошоп эркиндикке чыгып жатса, эми президент Сооронбай Жээнбеков элге чыгып эмне деп айтат билбейм. Кармап камап соттоп убар болбой эле жегиле ичкиле алгыла жулгула баарыңарга эркиндик деген мыйзам кабыл алып коюу керек. Иштин өңүтү ошол жакты карай бара жаткандан кийин деп жазат анда Каптагаев. Анын минтип жазышына автотранспортты каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовду пара алууга байланыштуу айыптап, 12,5 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечими 3 миллион 300 миң сом айып пул салууга алмаштырылганы жана анын ал акча менен эркиндикке чыгып кетиши себеп болгон. Учурда 12 жылдан ашуун мезгилге эркинен ажыратылган Алмаматовдун мындай жол менен эркиндикке чыгып кетиши бир гана Каптагаевдин эмес, бүгүнүбүздөн жакшылыктарды үмүт этишкен жалпы коомчулуктун нааразычылыгын жаратууда. Балким президенттин коррупция менен болгон күрөшүнө башка бир күчтөр атайлап көлөкө түшүргүсү келип жаткандыр. Президент акыры Алмаматовдун акчасын алып чыгарып койгула дебесе керек. Ай ким билет. Бул боюнча албетте акыры жогорку бийлик өкүлдөрү үн катышар. Салык кызматы ушул жылдын 9 айында жарандардын кайрылууларынын жыйынтыгы боюнча ведомствонун 37 кызматкерин жазалады. Жалпысынан ушул мезгилде салык кызматына салык төлөөчүлөрдөн 130 кайрылуу жана даттануулар келип түшкөн. Алардын ичинен жазуу жүзүндө 50 билдирүү, электрондук почта боюнча 36, ишеним телефонуна 41 жана ММК аркылуу 3. Келип түшкөн арыздардын 103-ü салык органдарынын кызматкерлеринин укукка сыйбаган аракеттерине тийиштүү болсо, 27-си ишкерлердин салык мыйзамдарынын ченемдерин сактабагандыгы жөнүндө маалыматта болгон. Кабыл алынган тийиштүү чаралардын натыйжасында бир катар кызматкерлер жазанын ар кандай түрлөрүн алышты. Анын ичинде 4 кызматкер кызматтан бошотулса, 8-ине катуу сөгүш, 11-ине сөгүш, 8-ине эскертүү жарыяланып, 6 кызматкерге катуу эскертүү берилди. Бишкек милициясы айтылуу зима не будет. Арстан Алайдын Кудаймын деп айткан сөзү боюнча расалык этностук, улуттук, диний же аймактар ортосунда кастыктык кооздуу эренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу бүгүн 18-октябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүнө таянып айрым сайттар маалымат таратышты. Андагы маалыматтарга ылайык бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Эскерте кетсек, буга чейин зима не будет деген термин менен таанымал болуп, коомчулукта ошол каймана атты алып жүргөн Арстан Алай бул ирет өзүнүн Кудай дайындалганын 2020 бүткүл ааламдын президенти болоорун жар салган. Ал эми анын тарапташтары Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду бийликти тынчтык жол менен Арстан Алайга өткөрүп берүүнү талап кылышып чыгышкан. 2 күн мурда жогорку кеңештин жыйынында депутат Улукбек Ормонов бул маселени көтөрүп чыгып, теңирчилик расмий катталган, катталбаганын жана бул агымды үгүттөп, өздөрүн Кудаймын дегендер кандай жоопкерчилик тартаарына кызыккан. Буга жооп катары Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев Арстан Алайдын мен Кудаймын деген сөзү экспертизага жөнөтүлгөнүн, анын жыйынтыгы менен ага чара көрүлө турганын айткан. Бирок андан кийин ага карата кандай экспертиза жүргүзүлгөнү, жыйынтыгы эмне болгону тууралуу эч бир жерде эч нерсе айтылган жок. Коомчулуктун соц тармакта олтурган агымы экспертизаны кандай эмненин негизинде жүргүзөт? Арстан Алайдын Кудай же Кудай эместигин кантип аныктайт? Ал кокус Кудай экен деген жыйынтык чыгып калсачы деген какшык чын аралаш сындарды Дин иштери боюнча мам комиссияга жаадырышууда. Бул убакта кылмыш иши козголуп чыга келди.
Алла Пугачева өлүмгө даярданууда. Өлгөндөн кийин өзүнүн сөөгү коюла турчу жайды сатып алды. Бул тууралуу орус маалымат булактары жазып жатышат. Анда айтылгандай, Пугачеванын сатып алган участогу Кузьминск мүрзөсүндөгү агасынын күмбөзүнө жакын. Жылдыздар чогулушту, звезды сошлись аттуу көрсөтүүдө белгилүү болгондо учурда скульпторлор Пугачевдун үй бүлөлүк мүрзөсүнүн эскиздерин жасап жатышат. Эске сала кетсек, ушул жылдын апрель айларында Пугачева 70 жаш юбилейин белгилеп, Кремль сарайында чоң концерт бергени бар. Анткени менен мынча жашты примадоннага ыйгара албайсың. Ал азыр дагы жакшы формада. Учурда ырчы 5 жылдан мурда төрөлгөн кызы Лиза менен уулу Гариге көпчүлүк убактысын бөлүп, аларды тарбиялоо менен алек. Булак Назар Ньюс KG. Канал медиа коомчулукка жана укук коргоо органдарына кайрылып, мыйзамдык каражаттарды колдонуу менен өз алдынча жана оппозициялык телеканалдардын эфирге эркин чыгышына көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Апрелдин жааматы аларда эфирге чыгууга укук берген тиешелүү күбөлүктөр, лицензиялар бар экенин жана алар күчүн жоготпогонун, ага карабай телеканалды эфирге чыгаруучу санариптик технологиялар жоопкерчилиги чектелген кому алардан баш тартканын белгилейт. 9 август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечими менен Медиа Форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашкан. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти Апрель каналы оор кылмышка шектүү адамдын мүлкү катары камакка коюлганын билдирген. Каналдын юристтери Апрелдин мүлкүн камакка коюуну мыйзамсыз деп таануу тууралуу өтүнүч менен сотко кайрылып, Бишкектин 1-май райондук соту аны канааттандырган эмес. Апрель каналы интернет телеканал катары сайты жана социалдык тармактарда баракчалар аркылуу иштеп келе жаткан. Апрель телеканалы бир нече оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шектүү катары камакка алынган мурда президент Алмазбек Атамбаевга таандык. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин 30 жаштагы небереси Лондондо шарттуу соттолду. Бул тууралуу BBC жазды. Эске салсак, Лондондун Сазарк районундагы королдук сот Нурсултан Назарбаевдин жээн небереси Айсултан полиция кызматкерлерине кол салды деп кармалып, соттук териштирүүлөр башталган. Сот мурда президенттин небереси полиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн маалда баңгизаттын таасири алдында болчу деп чечим чыгарды. Өкүнгө ылайык Назарбаев 1,5 жылга шарттуу кесилди. Мындан тышкары ал 140 саат коомдук иштерге тартылышы шарт. Ошондой эле 1000 фунт айып төлөп, 5000 фунттук чыгымдын ордун толтурушу керек. Эгер бул шарттарды бузса, шарттуу кесилүүчү реалдуу жаза өтөөгө алмаштырылат. Айсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаевдин уулу кызы Дарига Назарбаева менен маркум Рахат Алиевдин уулу. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунан $5 миллион өлчөмүндөгү акча каражатын офшордук компаниялардын жардамы менен чыгарып кетүү фактысы боюнча кармалган шектүү өз күнөөсүн моюндап тергөө менен кызматташа турганын билдирген. Шектүүдөн аталган факт боюнча башка катышуучулар жөнүндө баалуу көрсөткүчтөр алынган. Иштин бардык жагдайларын аныктоо, мамлекеттик зыяндын ордун толтурууну жазык мыйзамына ылайык бөгөт чарасы каралып, сот тарабынан үй камакка алуу каралат. Учурда кылмыш иши иликтенип жатат. Тергөө органдары иш боюнча жагдайларды белгилөө жана сот адилеттигине тартылган бардык адамдарды алып келип, мамлекетке келтирилген $5 миллион өлчөмүндөгү зыянды кайтарууну камсыз кылуу үчүн бардык чаралар кабыл алынган. Ушул жылдын 30-сентябрында тергелип жаткан иштин алкагында жазык кодексинин 205-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган ишенип берилген мүлктү өзгөчө ири өлчөмдө коротуу кылмыштарды кылды деп шектелүүсү боюнча тергөө тарабынан аэропорттун юридикалык бөлүмүнүн башчысы БМ деген жаран кармалып, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө тарабынан Манас эл аралык аэропортунун жооптуу жетекчилик кызмат орундарын ээлеген адамдар кылмыштуу сүйлөшүүлөргө барып өзүнө пайда көрүү максатында 2014-жылы Манас аэропортунда жайгашкан, ошол мезгилде банкрот болгон жана чыгаш алуу отун борбору жабык акционердик коомунун жалпы наркы $5 миллион болгон 100% акцияларынын пакетин сатып алууга пайдасыз келишимди билип туруп түзүшкөндүгү аныкталды. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө 2014-жылдын декабрында Манас эл аралык аэропортунун дарегине FSL компаниясынан отун борборунун $7 миллион турган 100% акцияларынын пакетин сатып алуу жөнүндө коммерциялык сунуш келип түшкөндүгү, анын директору Кипрдин жараны ЭК болгондугу аныкталды. Бул коммерциялык сунушту кароо аэропорттун юридикалык бөлүмүнүн башчысы БМ жана финансылык экономикалык дирекциясынын директору АЖ тапшырылган. Алар кылмыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, отун борборунун ишмердигин изилдеп чыккан сыяктуу болушуп, жалган кызматтык катты түзүшкөн, анда ишкана кирешелүү жана эч кандай карыздары жок деп көрсөтүшкөн. Бирок анда аталган ЖАК банкрот болуп калган, анткени карыздары активдерден ашып кеткен. Андан соң кыска мөөнөттүн ичинде 2014-жылдын 25
декабрында. Бул кызматтык каттын негизинде Манас эл аралык аэропортунун директорлор кеңеши тарабынан отун борборун сатып алуу жактырылган. Кийинки күнү эле 26 декабрда Манас эл аралык аэропортунун башкармасы менен аталган чыгыш алуу компаниянын наркы $5 миллион болгон 100% акцияларынын пакетин сатып алуу чечими чыккан. Мындан кийин ошол эле күнү 2014 жылдын 26 декабрында Манас эл аралык аэропортунун башкармасынын төрагасы ИА менен ФСЛ компаниясынын директору ЭК ортосунда келишим түзүлгөн. Бир нече күндөн кийин эле жогоруда аталган каражаттар Манас эл аралык аэропортунун эсебинен эки офшордук компаниялардын эсебине которулган. Мында жогоруда аталган ишкананын иштеген учурда акцияларынын наркы 100 000 сом турган. Муну менен бирге тергөө тарабынан бенефициардык эси тагыраак айтканда жогоруда аталган офшордук компаниялар аркылуу БАТ деген жарандын атына чыгарылып кеткен $5 миллион чыныгы алуучусу аныкталган. Туз KG сайты $5 миллион чыныгы алуучусу катары аныкталган БАТ аттуу жарандын ким экендигин аныктоого жетишкен. Аталган реакциянын ишенимдүү булактары отун борборун сатуу тарыхы боюнча тааныштары БАТ бул Бабанова Ая Токтогуловна экендигин, башкача айтканда Өмүрбек Бабановдун бир тууган карындашы экендигин айтышкан. Бүгүнкү күнгө чейин Финполдагы Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү да бул маалыматты төгүндөй элек. Булак Марал FM. УКМКнын 9-кызматынын мурунку кызматкери Канат Сагынбаев КСДП саясий уюмунун мүчөсү Алга Кылычев менен беттештирүүдөн баш тартты. Бул тууралуу анын жактоочусу журналисттерге билдирди. Анын айтымында Канат Сагынбаев тергөөнүн суроолоруна жооп берүүгө даяр, бирок анын катышуусунда иш-чара өткөрүлө элек. Тергөөчү Канат Сагынбаевга экспертиза дайындалган тууралуу токтомду берди, бирок коргоо өкүлдөрүнө кандай экспертиза жүргүзүлгөнүн айтышкан жок. Буга чейин Канат Сагынбаев күбө катары өткөн жаза процессуалдык кодекстин нормасына ылайык ага шектелип жаткандыгы тууралуу билдирүү бергенде эле экспертиза жүргүзүү керектиги тууралуу кабар берилиш керек болчу, бирок андай болгон эмес, деди жактоочу. Эске салсак, мурунку мамлекет башчы 8 августта бийликке багынып бергенден кийин ошол эле кечте Ички иштер министрлигинин сурагына Канат Сагынбаев дагы алынып келинген. Ага Кой Таштагы башламандык фактысы боюнча кылмыш ишине катыштыгы бар делип айып коюлган. Ош облусунда Кара Суу районунун акими эмнеге каржы министрлиги аларга башкаларга караганда көбүрөөк дотация бөлгөнүн түшүндүрдү. 2020 жылдын бюджетинин долбооруна ылайык Ош облусунун Кара Суу району келерки жылы башка райондорго, ал тургай өлкөдөгү башка облустарга караганда дагы көбүрөөк дотацияга ээ болот. Тагыраак Кара Суу районуна 156,4 миллион сом бөлүнгөн. Салыштыра келсек, Чүй облусуна 160,7 миллион сом, Ысык-Көл облусуна 111,9 миллион сом, Талас облусуна 121,7 миллион сом бөлүнөрү белгилүү. Белгилей кетсек, Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов, жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууганы. Кара Суу районунун акимияты Бести KG сайтына бул боюнча маалыматтар жок экенин айтышты. Бести KG ошондой эле Тилек Матраимовдун өзүнө дагы кайрылды. Биринчиден белгилей кетүү керек, Кара Суу районунун калкы 42 000 адамдан ашат деп тактады аким. Бизде 129 мектеп, 44 айылдык клуб, депканалар бар. Мындан сырткары 80 фельдшердик акушердик пункттар бар. Алардын имараттары жергиликтүү бюджетке кошулгандыктан аларды оңдоп түзүүгө да кээде каражат бөлөбүз. Мына ошого байланыштуу Минфиндин сайтында көрсөтүлгөн сумма Кара Суу районуна бөлүнөт. Туура Талас Ысык-Көл облусуна караганда көбүрөөк. Сайтта көрсөтүлгөндөй бизге 156,4 миллион сом бөлүнөт. Бул алдын ала болжолдонуп жаткан сумма. Эгерде жалпы бюджетти санаса, Кара Суу районуна аталган акчанын 16-18% бөлүнөт. Муну менен бирге Матраимов акимият өкмөттөн 156,4 миллион сом сурабаганын баса белгиледи. Сот кызматчыларга айлык майына төлөп бериш керек. Ошондуктан өкмөт мурдагы жылдарга караганда көбүрөөк сумманы бөлүүнү чечкен деп сөзүн улантты Тилек Исмаилович. Финансы министрлиги өзүнүн ыкмалары менен бул сумманы эсептеп чыкты. Башкача айтканда, биз эч кандай жол менен буга таасир кыла алмак эмеспиз. Биз болгону 1,5 жыл мурда Минфинге кайрылуу жөнөткөнбүз. Калктын окуучулардын саны жана башка көп факторлорду эске алуу керек. Биз өкмөттөн бул сумманы сураган жокпуз.